Контрабанда менен кантип күрөшөсүздөр? Бул патенттен кетип билесиздер, контрабанданын көмүскөн чыгаруу боюнча бул максаты ушундай болчу. Контрабанда көбөйбөйбү деген. Контрабанда көбөйбөйт, анткени ушул бир аргумент ушу эмне үчүн киргизели дегенде мындай болуп тур да. Сосновский пост эмнеге турат десек, контрабанда менен күрөшүү, хотя ноль эффект. ЭТТ эмне? Контрабанда менен күрөшүү, ноль эффект. Ошондуктан контрабанда менен күрөшүү антип күрөшпөйт. Контрабанда менен жестко границадан күрөшөт, и анан контрабандисттерди жестко наказывать этип күрөшөт. Дүйнө жүз ошентип күрөшөт. Дүйнөдө ушул механизм. Ар бир эле муну табам десең форточкадан кирет, форточканы жапсаң мордон кирет, морду жапсаң эшиктен кирет. То есть баары бир любой запретке бир лазейка табылат да, бир эле метод. Мисалы үчүн преступленияны кылбаш керек дейбиз, бирок адамдар кылат, мамлекет жазалайт. Ансыгандай точечно контрабандистти табыш керек и жазалаш керек. Азыр биз жана периметр, чүйдөгү периметр бар эмеспи? ЕСтен кирген. Азыр мына эми Кыргызстан кичинекей эле сураштырып көрсөңөр, азыр бир да неучтенный товар өтпөй калды. Мына кечээ 4 сотрудник ГНСке иш козголду. Бүгүн эртең, по-моему, пресс-релиз чыгат. Это налоговики РНТ, которые вот оказывали содействие. Биз приказ кылдык, токтом чыгардык, жапкыла дедик, 1 ай, 2 ай жабылып турду. Азыр бир дагы мындай контрабанда жок. Сураштырып көргүлө. Но бирок бир случай болду, кармап мына 4-өө азыр СИЗОдо турат. Эртең бирсүнө. То есть тартип ушундай. И контрабандист должен быть наказан, и те, кто ему оказывает бессодействие налоговиков, болбойт. Туура. Ошондуктан азыр ушул принципиально волевой баарыбыз эгерде сиздер биздер бир турсак, ушул чүй периметри анан талас жанагы чоң капка деп коебу, ошол жердегилер бүт жабылды. Башында айтып аткан продукты кымбаттап кетет, андай болгон жок. И кымбаттабайт, потому что продукты кымбаттаса дагы биз жума сайын анализ кылып турабыз. Это 7%ка кымбаттады, жана рубль менен доллардын соотношение болгондон, естественно. И, конечно, контрабанда жабылгандан кийин алар допинговать этчи да бааны. Андай болбой калды дагы, ощутимо кымбатта болгон жок. Бирок азыр мына биз депозит системасын киргизгенбиз. Буйруса мына 300 миллион сом 1,5 айда биздин предварительный анализ боюнча до поступления болду. 300 миллион сом бул көп да за 1,5 месяца. То есть жанагы периметрларды катуу кайтаргандыктан.